Мына Кыргыз жергесинде деле бар. Биз мисал гана айтып атабыз. Мына бүгүнкү күндө Америкада деле эч жаңылык киргизген жок бул эки партия. Кыргыз жергесинде дагы эч жаңылык киргизген жок. Аларды атап ат коюп алган. Мисалга баягы уруңда таса мындай же улутуңда таса мээрим төккөндөй мүмкүн аяктан пул келеби дегендир. Булар атаганы республика деп же демократтар деп. Караңыз. Азыркы мына СДПК, СДПК Кыргыздын сөзүнө окшойбу? ПДД деген сыяктуу да. Правила дорожного движения деген сыяктуу. Мисалга энергия жок. Кана республика ата журту көбүрөк деле. Энергия жок. Башчылар качып жүрөт. Бирөө беле болуп өтпөй калды. Чала иш козголуп, нарушение болуп. Бирөө жок. Кана? Бүгүнкү күнгө чейин мына ушул жердегилер залогто делип аткан ошол. Бүгүнкү күнгө чейин 27 жылдан бери нечен жолу референдум өттү. Кана бирөө бир Кыргызга жакшылык алып келгени. Минусунан, плюсунан минусу көп. Нечен жолу шайлоо болду, нечен жолу башчы алмашты, нечен жолу парламент башчысы алмашты, нечен жолу өкмөт башчысы алмашты. Жакшылык алып келдиби? Анткени өзүм чүл деген бул жерде чоң энергия туруп атат. Өзүм чүл. Өзүм чүлдүн өзүм чүлдүгү өзүнө муш болот. Мына муш болуп атат. Бийлик биринин башын бири жейт. Эч иш окшобойт. Бул Кыргызга жол таап бербейт деп айтсак болот. Эски түшүнүктөгү закон батыштын көчүрүп келдиби, бирөө уктап түзатып жаздыбы? Кана ошо референдум кылган, баш мыйзам жазган адам Кыргыздын